Ғалымдардың бірөөсүнөн сураган экен. Мен тууганым менен дайыма жакшы мамиледе болгум келет. Эмне кылайын десе, айткан экен көзүңдү сокур кыл деген экен. Көзүңдү жук сал деген экен мындай. Анан десе, тилиңди чыгарып кесип сал деген экен. Кулагыңа бакта тыгып кой деген экен. Эмне үчүн десе, тууганыңдын дүйнөсү, тууганыңдын жаманчылыгы көзүңө кирип оозуңан чыгып кетпеш керек. Кулагың тууганыңдын жаман нерсесин чалып калбасын. Демек, машалла тууганчылыкта өзгөчө коркунучту көрө албаштык. Бир үйдөн мисалса 10 болушу мүмкүн. Бирөө бай болуп, бирөө орто болуп, бирөө келе соолуп, бирөө болсо жолдо калып, бирөө өлүп калышы мүмкүн экен. Демек, машалла, бир эненин курсагынан чыксаң деле, ырыскың ар кандай болгон себебинен ушуну түшүнүш керек да. Адамдын ырыскы өзүнчө болгон себебинен көрө албастык кылган менен бир гана тууганчылыкты үзүп алыш коркунучу бар экен. Төртүнчүсү бул өлүм. Кантип десе, өлүм ушундай нерсе, бул бардык нерсени, кайсы нерсе мисалса талашып жүрсөң дагы, кызыгып жүрсөң дагы, жүрөгүңдө жек көрүп турсаң да акыр түбү өлүм келгенден тууганыңдан үзүлөсүң. Ошо сен ушу өлүм келгенге чейин тууганыңды барктап алыш керек деген сөз да бул жерде.